Нырес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Унга болгон баа 2 эсе өстү. Бул тууралуу КСДП фракциясынын отурумунда депутат Айнура Алтыбаева билдирди. Айтымында монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги эч кандай аракеттерди кылган жок. Эгерде ундун баасы 100 сом болсо деле унчукпай отура бересиңерби, деди депутат нааразы болуп. Монополияга каршы ведомствонун өкүлү Шухрат Сабиров ундун баасы эркин, аны негизинен өндүрүүчүлөр, импорттоочулар кое турганын айтты. Жалал Абадта ундун баасы 17%га өскөн, ал эми жалпы түштүктө бир кап ун 200 сом турат. Албетте бизде ун өндүрүлбөгөндүктөн анын баасы көтөрүлөт. Сиздер импорттоочуларды карап отурасыздар, деди фракция лидери Иса Өмүркулов. Amazon компаниясынын жетекчиси Джефф Безос ишкананын акциясы түшүп кеткенине байланыштуу бир түндө 6,9 миллиард долларын жоготту. Бул тууралуу CNBC телеканалы кабарлады. Кече 24 октябрда Amazon 3-кварталда кирешесинин отчетун берген. Бирок инвесторлорду анын жыйынтыгы канааттандырган эмес. Мунун айынан компаниянын акциясы 9%га түшүп кеткен. Безос компаниянын 57,6 миллион акциясына ээлик кылат. Эгер акция дагы төмөндөй бере турган болсо, Безос эң бай адамдардын тизмесиндеги биринчи сапты Билл Гейтске берип калышы ыктымал. Forbes журналынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Безостун байлыгы 114 миллиард долларды түзөт. Бул былтыркы жылга караганда 46 миллиардга аз. Жоготуулар негизинен Джефф Безостун жубайы Маккензи менен ажырашуу процесстерине байланыштуу. Forbes басылмасынын жазганына караганда, бул ажырашуу дүйнөдөгү эң кымбат ажырашуу болду. Маккензи мурдагы күйөөсүнүн Amazon компаниясындагы үлүшүнүн 4/1 бөлүгүн алды. Индонезиянын борбору Жакарта шаарында кече 25 октябрда өткөн аралаш мушташ жана бокс боюнча One Championship Down of Valor турниринде кыргызстандык мушкер, жинди кыргыз кайман аты менен таанымал болгон Камриан Аббасов жарым орто салмакта учурда дүйнө чемпиону швейцариялык Себастьян Кадестамды ийри эсеп менен утуп, жаңы дүйнө чемпиону аталды. Бул утуштан соң жинди кыргыздын эсеби 16 утушка чыкты. 4 жеңилүүчү да бар. Ал эми чемпиондугун алдырып жиберген атаандашы Кадестам ушуну менен 5-чи жеңилүү өз астын тартып олтурат. Учурда УКМКнын тергөө абагында жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы саналган Алга Кылычев үй камагына чыкты. Бул тууралуу бүгүн 25 октябрда 1-май райондук сотунун өкүлү маалымат таратты. Андагы маалыматка ылайык, Кылычев тергөө менен кызматташуу келишимине макул болгон жана анын жактоочусунун берген өтүнүчү менен ал үй камагына чыгарылган. Эскерте кетсек, ушул жылдын 7 августунда Кой Таш айылында Атамбаевди кармоо операциясы учурунда эл менен милиция кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу болгон. Анда бир атайын даярдыктагы милиция офицери окко очуп, 100 ашуун жаран ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. Эртеси 8 августта сүйлөшүү жолу аркылуу Атамбаев багынып камакка алынган. Ал эми ошол күндөрү Алга Кылычев Атамбаевдин башка тарапташтары менен биргеликте башламандык уюштурган деп айыпталып камакка алынган. Кийинчерээк Кылычев тергөө учурунда Атамбаевга, КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевге, Мээрбек Мискенбаевга жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевга каршы көрсөтмө бергени тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев маалымат тараткан. Бул боюнча ушул күнгө чейин Кылычевдин тарапташтары ак же көк деше элек. Мэрия Бишкектин Киев көчөсүн жөө кишилер жүрүүчү көчө кылууну пландап жатат. Бул тууралуу Турак жай жана коммуналдык чарба боюнча вице-мэр Мирлан Амантуров Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде билдирди. Анын айтымында бул 2020-жылы ишке ашышы ыктымал. Линейная көчөсүн ачып, аны 6 тилкелүү кылууну пландадык. Ал эми Киев көчөсү Манас проспектисинен Ибраимовго чейин жөө кишилер жүрүүчү көчө болот. Шопоков көчөсүндө Киевден Фрунзеге чейин жөө кишилерге ылайыктайлы деп жатабыз, деди Мирлан Амантуров. Ал ошондой эле аталган 2 көчөдө велосипед үчүн да атайын жол курула турганын кошумчалады. Айыл чарба министрлик креслого олтургандан бери ызы чуудан башы чыкпаган Эркинбек Чодыев болбогон бир шылтоолор менен мекемедеги кызматкерлердин кимиси тилин албаса бир чекеден иштен шыпырып жатыптыр. Бул боюнча аталган министрликтеги Жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин жетекчиси Бакытбек Мамытканов тайманбастан айтып чыгып, жумуштан мыйзамсыз алынганын шаардана кылды. Ал өз сөзүндө: "Министрдин жакын кишилери 3-4 жолу арызыңды жаз дешти. Иштеп жүргөндөр башыңды оорутпай, кичине тыйын берип кой дешти. Мындай сунушту айдоочусу дагы айткан, менин бергим келген жок. Анан бир күнү Чодыев кеңешчиси менен мени чакырып, өз калоом менен кетем деп арыз жаз. Премьер-министрге сөз берип келдик, 3 айдын ичинде иш көргөзө албасак баарыбыз жумуштан кетебиз деп мени мажбурлашты. Анан мени командировкага жөнөтүшүп, кетерим менен өз калоосу менен жумуштан кетти деп жарыялаптыр. Мен өз калоом менен кеткен эмесмин. Бул Чодыевдин алдамчылыгы", дейт Мамытканов. Жүргөн жерине чөп чыкпаган министр Эркинбек Чодыевдин таянганы таңкабы? Бу Эргулга эмнеге чара көрө алышпайт я деп де факто кести жарыялады.
Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамынын мыйзамдуулугу боюнча Конституциялык палатанын чечими күтүүсүз деле болгон жок. Мындай пикирин Вести KG сайтына юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев бөлүштү. Конституциялык палатадан орун ээлегиси келгендер толтура, ошондуктан алардын ичинде каршы сүйлөөчү кишинин деле жоктугун түшүнсө болот, деди ал. Ал жактары судьялар жогорку эмгек маян алышат, өзгөчө статуска, дип паспортко ээ. Ал эми чечимдер коллегиалдык негизде кабыл алынат, жеке жоопкерчилик эч кимисинде жок. Андай деле көп милдеттерди аткарышпайт. Учурда Конституциялык палатанын судьялыгына бир нече бош орун бар. Жазында анын бир нече мүчөсүнүн дагы иш мөөнөтү аяктай. Соттордун жеке ойлорун ачык билдирбей, лаялдуулукту көрсөтүшкөнүнүн кыйыр себеби ушунда деп айтууга болот. Эске салсак, буга чейин Вести KG жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президенттик макамынын алынышын мыйзамдуу деп тапканын жазган эле. Муну менен бирге соттор экс-президент саясий жашоого катыша албайт жана саясий партияларга мүчө боло албайт деген жобону калтырууну дагы чечишкен. Бирок учурдагы мамлекет башчысы өз актысы менен экс-президент макамын алып сала алгандыгы тууралуу жобону мыйзамсыз деп табышкан. Бул чечим акыркы болуп саналат жана кайра кароого жатпайт. Эстрада ырчысы Урмат Усенов 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоого аттанаарын билдирди. Ал өз сөзүндө спорт, экономика, укук, маданият жана башка көп тармактан чогулган 100дөн ашуун жаштардан турган муундун катарында экенин баса белгиледи. Акыйкаттык адилеттик үчүн парламенттик шайлоого карата күрөштү баштаган жатканын Санжыра радиосундагы маекте билдирген. Соц тармактар кыжырданууда, эксперт бийликте тарифтердин кымбатташы эмнеден келип чыкканын түшүндүрүүгө чакырууда. Дүйнөлүк ченем менен алганда Кыргызстанда ичүүчү таза суунун наркы абдан арзан. Ал эми биздин мекендештер ага акча төлөгөнгө көнүп калышкан. Бирок бул мындай эмес. Тарифтерди кымбаттатуу мүмкүн, чындыгында керектир. Бирок мамлекет элге мындай чаранын себебин түшүндүрүп бериш керек. Мындай пикирин Вести KG сайтына укук коргоочу Рита Карасартова бөлүштү. Салыктар же кандайдыр бир спецификалык төлөмдөрдүн кымбатташы коомчулукта анчейин деле толкундоолорду жаратпайт. Бирок маселе суу же электр жарыгы болгондо наразычылыктар болушу мүмкүн, деди ал. Көйгөй элге товар же кызматтын наркы эмне себептен жогорулаганын айтышпаганында. Эсимде, мен өзүм айылга барып, эмне үчүн сууга акча төлөө керектигин түшүндүрчүмүн. Водопровод тутумдары эскирерин, ал эми кызматчыларга айлык акы төлөө керектигин, андыктан тарифтердин жогорулашынан качуу мүмкүн эместигин кошумчалады. Өлкөдө абал курч, сууга төлөнчү акынын жогорулашы элдин сабырынын акыркы тамчысы болуп калышы мүмкүн. Бийлик элге бул боюнча түшүндүрмө бериши керек деп өз сөзүн жыйынтыктады ал. Тактай кетсек, кечээ Бишкек шаардык кеңеши муздак суунун тарифин кымбаттатуу чечимин кабыл алган. Эми суунун 1 кубометри үчүн калк мурдагы 5,138 сомдун ордуна 8,1 сом төлөп башташат. Ал эми ишканалар үчүн тариф 7,38 тыйындан 9,1 сомго кымбаттаган. Канализация үчүн дагы бишкектиктер мындан ары көбүрөөк төлөп башташат. Калк үчүн тариф 1,2 сомдон 2,3 сомго жогоруласа, ишканаларга 3 сомго кымбаттаган. Шаардыктарды мындай өзгөртүүлөргө нааразы болуп, айрымдары Ал Тургай Бакиевдин маалындагы электр жарыгынын кымбатташы элдик толкундоолорго алып келген себептердин бири болгонун эске салышты.